Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Бүгүнкү айта турган насаатым айдоочуларга айткым келип турат. Айдоочулардын кулагына күмүш сырга, урматтуу мусулман бир туугандарым. Бирок бул нерсени айдоочуларга айтуудан мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис айтам, урматтуу мусулман бир туугандарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгер силердин кимдир бирөөңөр намазга келсе, шашылбай келсин" деди пайгамбарыбыз. Эмне үчүн? Шашылбай келсин. Эгер келсе, намаз бүтүп калган болсо, намаздын калган өзү толуктап бүтүрсүн деди. Эми караңыз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Ушундай пайгамбарыбыз эң бир динибизде зарыл болгон намазга шашылбай келгиле деп атат. Азыр биз ушундай бир айдоочулар ушундай шашылып айдайбыз. Кайда барабыз, урматтуу мусулман бир туугандарым? Ушу шашып айдап, ушундай бале кырсыктарга жолугуп атабыз. Эгер биз шашпай эреже менен айдай турган болсок, Кудайым буйрса, Аллахым ушундай бир кырсыктардан, ушундай балелерден Аллах Таала сактайт. Эгер биз 80 менен жүр деген жерден 100 менен 120 менен катуу айдап, эгер бир кырсыкка учурап өлө турган болсок, динибизде өзүбүздү өлтүргөн менен барабар туугандарым. Бирок динибизде, шариятыбызда шашыла турган жерлер бар. Ал ажалату минаш шайтан. Шашылыш бу шайтандын иши дейбиз. Илля фи хамси мавади. Бирок 5 жерде динибизде, шариятыбызда шашканга уруксат берилет экен, урматтуу мусулман бир тууган. Биринчиси тажхизул маййит изамат. Эгер бир адам каза болсо, ошол адамды тез көмгөнгө шашылгыла дейт да динибизде. Ал эми экинчиси, үйүңөргө конок келсе, тез тамак бергенге шашылгыла деп атат. Ал эми үчүнчүсү, кызыңар бойго жетсе, эртерээк турмушка бергенге шашылгыла. Эгер бирөөдөн карыз болсоңор, ошол карызды эртерээк кутулганга шашылгыла. Эгер күнөө кыла турган болсоңор, ошол күнөөгө тобо кылганга шашылгыла дейт. Мына, урматтуу мусулман бир туугандарым, динибизде шашыла турган жерлерди мына мен айттым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: намазга шашпай келгиле деп атат да. Я Алла, эң динибизде зарыл нерсеге пайгамбарыбыз шашып келгиле деген жок. Намазга шашпай келгиле дейт. Ал эми биз, урматтуу мусулман бир туугандар, жолдогу айдоочулар ушундай катуу шашып айдайбыз. Шашып айдап, ушундай бир бале кырсыктарга жолугуп атабыз, урматтуу мусулман бир туугандарым. 80 менен жүр деген жерде 120 менен 160 менен жүрүп, ушундай бир кырсыктар болуп, кээ бирлер балам деп боздоп калып атат. Кээ бирлердин аялдары жесир калып атат. Балдары жетим калып атат, урматтуу мусулман бир туугандарым. Ал эми сиз шаардан айылга клиент алып, 5-6 адамды айылга жөнөгөн болсоңуз, ошол 5-6 адам сиздин машинеңизге түштүбү, ал сизге аманат. Ар бирини өз үйүнө жеткириш сиздин аманатыңыз. Эгер сиз катуу айдап, эрежени сактабастан бир балеге, бир кырсык болуп өлө турган болсо, ошолордун өлүмүгө сиз себепчи болосуз дагы, ошол адамдарды өлтүргөн менен барабар болуп калат, урматтуу туугандарым. Ошондуктан эмне демекчибиз? Мына ошол айдоочуларга эскертүү, баарыңыздардан сураныч, эрежени сактаңыздар, шашпай айдаңыздар. Кудай буйрса, сиз эрежени сактай турган болсоңуз, бара турган жериңизге иншалла эсен аман жетесиз. Ал эми шашып айдап 2 саатта жетем деп бир балеге, кырсыкка жолуккандан көрө, шашпастан 2 саат эмес 7 саатта жетсеңиз, альхамдулилlah, Кудайга шүгүр келтириң. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Мына ушу айдоочулар, Аллах Таалам баарыңыздарды ушундай бир жол кырсыктарынан, балелерден Аллах Таала өзү сактап, ар бириңиздердин ниетиңиздерди Кудай Таалам өзү кабыл кылып, кайда жүрсөңүз Аллах Таала баарыңыздарды сактап, эрежени сактап, Аллах Таала жете турган жериңиздерге Аллахым өзү колдоп, Аллахым өзү жардам берип, эсен аман жетип алышыңыздарды Аллах Тааладан сурайм. Баарыңыздардан Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillah.